Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 23 премьер-министр парламенттин чечими менен бекитилип, өкмөттү башкарды. Алардын ичинен Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаев 2 рет өкмөттү жетектеген. Мына ушул 23 мурдагы премьер-министрдин ичинен дээрлик жарымына кылмыш иши ачылды. 26 январда камакка алынган Мухамбеткалый Абулгазиев ушул жылдары иш козголгон 10-чу өкмөт башчы болуп калды. Кыргызстанда буга чейин премьерлерге кандай иш козголуп, эмне айыптар тагылганына төмөндө токтололу. Өлкөнүн эгемендик тарыхындагы алгач жолу 2005 жылдагы март ыңгылабынан кийин Николай Танаевга карата кылмыш иши козголгон. Өкмөттү 2002-2005 жылдары башкарып, кийин Орусияга чыгып кеткен Танаев 6 кылмыш ишинин фигурант экендиги айтылган болчу. Анда негизинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча шек саналып жаткандыгын ошол кездеги башкы прокуратура билдирген эле. Бирок анын бирөө дагы сотко чейин жеткен жок. Николай Танаев былтыр 74 жашында Орусияда каза болду. Кыргызстанда 2 жолу өкмөттү башкарып, кийин мамлекетти жетектеген Курманбек Бакиев кылмыш иши козголуп, сыртынан сот өкүмү чыккан мурдагы премьер-министрлердин катарын толуктайт. Тагыраагы Курманбек Бакиев 2010 жылдагы апрель окуялары учурунда 90го жакын адамдын өмүрүн алган жайкын тургундарга ок атууга күнөөлүү катары 30 жылга сыртынан эркинен ажыратылган. 11 жылдан бери Бакиев Беларуста жашап келет. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, калыс сот жүргөн жок деген жүйөнү карманууда. Апрель ыңкылабынан кийин иш козголуп, сыртынан соттолгон дагы бир мурдагы премьер-министр бул Данияр Үсөнов. Кыргыз өкмөтүн 2009-2010 жылдары башкарган Үсөнов Ала Тоо аянтында тынч жарандарга ок атууга байланыштуу жана экономикалык башка кылмыштарга айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Инкылаптан кийин четке чыгып кеткен Үсөнов акыркы жылдары Даниил Урицкий деген ысым менен Беларусь жарандыгы алганы жана ал жактагы улуттук биотехникалык корпорацияны жетектеп жатканы буга чейин белгилүү болгон. Курманбек Бакиев президент кезде министрлер кабинетин башкарган дагы бир өкмөт башчы Игорь Чудиновго карата болсо, Бишкектин айланасындагы жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялоо иши боюнча айып тагылган. Игорь Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министрликти аркалаган. Ошол учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп сот 2018 жылы жайында Чудиновго 5 миллион сомдук айыппул чектеген. Бул өкүмдүн негизинде ал кезде парламент депутаты болгон Игорь Чудинов мандатынан ажыратылган эле. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу иштердин бири болду жана алгач жолу мурдагы бир нече өкмөт башчыларды каматты. 2018 жылы тергеле баштаган бул иштин алкагында 2012-2014 жылдары өкмөттү жетектеген Жантөрө Сатыбалдиев менен 2017-2018 жылдары премьер-министр болгон Сапар Исаков абакка кесилди. Исаков 15 жылга эркинен ажыратылса, Сатыбалдиев 7,5 жылга кесилип абакта жазасын өтөй баштаган. Бирок былтыр октябрь айындагы элдик толкундоолордон кийин бул саясатчылар түрмөдөн бошотулган. Ушул окуялардан соң Сапар Исаковдун кайда экендиги белгисиз болсо, Жантөрө Сатыбалдиев учурда ден соолугуна байланыштуу ооруканада экендиги кабарланып келет. Дал ушул жеп чыры 2 жолу өкмөттү башкарып, кийин президенттикке шайланган Алмазбек Атамбаевга тагылган айыптардын бири болууда. 2019 жылы август айында камакка алынган Атамбаевга карата да мындан башка дагы бир нече факт боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда Бишкектеги номер 47 абакта кармалып турган Алмазбек Атамбаев өлкө тарыхындагы алгач жолу камакка алынган мурдагы президент да болуп калды. Кыргызстан парламенттик системага өткөндөн кийин өз партиясын баштап келип премьерликке дайындалган Өмүрбек Бабановго карата кызматтан кеткенине бир нече жыл болгондон кийин иш ачылды. Тагыраагы 2017 жылы президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин бири болуп күрөшкө чыккан учурда Бабановго карата бир нече кылмыш иши козголгону кабарланган. Мындан кийин Республика партиясынын лидери саясаттан кеткендигин жарыялаган. Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана финансы полициясына дал ушул иштерге байланыштуу сурак берип келет. Алардын чоо жайы боюнча Бабанов дагы мамлекеттик мекемелер дагы маалымат бере элек. Кыргыз өкмөтүн 1998 жылы башкарган Кубанычбек Жумалиевге карата укук коргоо органдарынын суроолору акыркы учурда гана пайда болду. Тактап айтканда, былтыр жазында финансы полициясы Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталгандыгын жарыялаган. Анда ал кездеги жарандык активист Сыймык Жапкеевдин арызы себеп болгон эле.
2020 жылдын октябрь айындагы элдик толкундоолордон кийин дал ушул Сыймык Жапикеев финансы полициясын жетектеп калды. Ал Кубанычбек Жумалиевдин иши тергелип жаткандыгын айтып келет. Кыргызстанда дал ушундай жогорку кызматтагы премьер-министрлерге кылмыш иши ачылган жагдайды кандай түшүндүрсө болот? Мыйзамдын үстөмдүгүнүн көрсөткүчү же премьер-министрлердин кызматтан садага чабуу аракетинин жыйынтыгы? Сиз дагы пикир кошуңуз.